Президент Садыр Жапаров Кыргызстанды 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитти. Экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, кабыл алынган жаңы программа элдин жашоо деңгээлин жогорулатууга жана туруктуу экономикалык өсүшкө жетишүүгө багытталган. Башкы стратегиялык максат 2030 жылга чейин ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга чейин көбөйтүү. Бул ички дүң продукцияны номиналдык өсүш темпин жыл сайын 8-10% деңгээлинде сактоону талап кылат. Программанын артыкчылыктуу багыттары болуп, жаңы жумуш орундарын түзүү, индустриалдаштыруу, айыл чарбасын жана агро өндүрүш тармактарын өнүктүрүү, туризм, энергетика, транспорттук коридорлор жана экспорттук потенциалды жогорулатуу, ошондой эле административдик аймактык реформанын экинчи этабын өткөрүү болуп саналат. Мындан тышкары билим берүү жана саламаттык сактоо системаларын өркүндөтүү сыяктуу социалдык маселелерде көңүл борборунда болот.